Дилмухамед мырза, сизди көптөн бери бүтүн Кыргызстандын мүчөсү катары тааныйбыз. Андан сырткары сиз бүтүн Кыргызстанда аппарат жетекчиси болуп да иштедиңиз. Бирок акыркы учурда сизди бүтүн Кыргызстан партиясынан чыгып кетти деген сөздөрдү угуп атабыз. Ушул сөздүн чындыгы канчалык туура? Assalamu alaikum. Birinchidan tуура, men бул партияда иштеп жүргөнүмө 10 жылдай болуп калды. Быйыл тагыраак 10 жыл болот, 2010 жылдан бери. Акыркы убактарда, мына акыркы 2-3 жылдан бери мен аппарат жетектеп келем. Аппарат жетектегениме 3 жыл болду. Мен партиядан чыгып кетти деген чын сөз. Бул ал жерде чыккандын себеби Адахан Кимсанбаевич менен пикир келишпей кетти. Пикир келишпестик тизмет түзүүдө келип чыкты. Тизмет түзүүдө болуп, ал жерде биздин партиянын тарабын колдобой эле башка бир адамдар келип биздин партияга өздөрүнүн адамдарын сунуштап, негизи орусча айтканда баягы репутациясы таза эмес адамдарды киргизип, биз башынан баягы тазалык, актык, тартиптеп келген партиянын принциптери бузулуп кетти да. Ошондуктан пикир келишпей партиядан чыкканга аргасыз болдум. Сиз ушул сөзүңүздү тагыраак айтып бере аласызбы? Кандай болгон мыйзам бузуулар, кимдер кирди? Ал жерде мисалга алсак, мыйзам бузуулар боюнча ал жерде жанагы азыркы шайлоо кодексинде жанагы арыздар толтурган адам өз колу менен толтуруш керек экен. Ал жерде мисалы үчүн сырттан келген адамдар болсо, сыртта жүргөн талапкерлерибиз өз колу менен толтурбай, алардын ордуна бул жерде башка адамдар эле толтуруп, эң негизги себеп аны дагы киргизип айтканбыз. Юрист экөөбүз айтсак, ошол жактагылар чалып байланышты биз өзүбүз толтурдук деп айтышты. Анын чынтөгүн мен оюмча ышка тастап берет кандай экенин. Анан жанагы башка адамдар кирди деген тизмени карап көрсөңүздөр көрөсүздөр да, кимдер бар экенин, кандай таза эмне болуп, кандай тазалыгын айтпай эле коеюн, ошол жерде тизме чыкканда баары көрүнөт, ким экени, кандай адамдар бар экени. Башкача айтканда, сиздин мурунку партияңыздын лидери Адахан Кимсанбаевич ушул мыйзам бузуу жолу менен толтурулган анкеталар жөнүндө кабары бар экен да, сиз аппарат жетекчиси катары ал кишиге кабар бергенсиз. Ал кишинин реакциясы кандай болду? Юрист экөөбүз кирип кабар бердик ага. Ал киши андай болбош керек деп туруп чалып сурады тигилерден. Толтурдуңар беле? Толтурдук, өз колубуз менен деп айтышты. Анан ошону азыр мен оюмча бышка тастыктайт, кандай өзү толтурдубу, башка толтурдубу. Сиз ошол кишилердин фамилияларын атай аласызбы? Ошол сыртта жүргөндөр эле, мисалы үчүн Оразай Нарматова, Таиров Шайырбек, Ибраимов Мирлан, Назира деген кыз фамилиясын так түшүнүктүү. Негизи акыркы бир айдан бери сиздердин партияңыздарга кирген кишинин дагы чыккан кишинин да саны көбөйүп калды. Чындыгында азыр эл журт деле баш айланып, ким сиздердин партияда экенин түшүнбөй калдык. Ушунда кимдер кирди? Азыркы учурда партиянын тагдырын Адахан Кимсанбаевич менен биргеликте кимдер чечип атат? Эл тааныган кишилерден. Туура айтасыз. Азыркы акыркы учурда бизге келген адамдар бир айда эле эмес, бир 2 жума болду окшойт. Аябай көп адам келип, эшигиңди жаба албай дегендей. Анан ошол ал жерде мисалы үчүн башында жакшы эле келгенбиз, таптаза болуп, эч кимибиз жок. Таза партия, биздин тизмени эл курайт деп лидерибиз дагы дайыма айтып келген. Бирок тилекке каршы акыркы жумаларда биздин тизмени эл курабай эле сырттан келген адамдар курап калышты. Тагыраак ошол биздин 2 генералыбыз, башка адамдар келип өзүнүн адамдарын сунуштап, ал жерде мисалы үчүн карасаңыздар дагы алдыңкы тизмелерде партияда тиешеси жок адамдар көп. Кайсы генералдар жөнүндө сөз болот?
жерде Субаналиев менен Куштан Тасанов тууралуу. Ушул эки генерал. Ошондо сизден мурунку партиянын лидери Адахан Кимсанбаевич сизди аппарат жетекчиси катары сиздин айткан кеңешиңизге көптөн бери партияда жүргөн партиялаштардын кеңешине кулак салбай эле генералдардын сөзүн сүйлөп калдыбы? Туура. Түшүнүктүү. Акыркы убакта мына сиздердин партияга кирип шайлоо сиздер менен кошо катышам деген Турсунбай Бакир уулу Эрк партиясынын лидеринин элге чыгып сүйлөгөн сөзү аябай чоң талкуу таратып атат. Ушул кишинин сүйлөгөн сөздөрү канчалык туура? Сиз ошол партиянын ичинен билген адам катары эмне деп айта аласыз? Ал киши менен мен да өзүм да сүйлөшүп калдым. Ал киши менин оюмча жалган айта турган адам эмес. Ал жерде сүйлөшкөн сөздөрүмдө мен деле күбө болгом. Келиңиз чогуу барабыз. Ажеке деп чакырганда мен чалганда жанында болчумун ал кишинин. Чогуу баралы, профессионалдар чогулуп атабыз деп. Чогуу барабыз деп, ошо алдыңкы орундарды убада кылынган экен 20-нын ичине киргизесиз деп. Мен тилекке каршы кийинки чогулуштарга мен катышпадым. Мындай болуп, бирок аркага кетип калган, мен тизмеге катышпай калдым. Мен кетип калгандан кийин тизме чыкты да. Биз билгенден бул жылдын 19-августунда партиянын курултайы болуп өттү. Турсунбай Бакир уулу айтып атат, ошол курултайда менин фамилиям биринчи 20-нын ичинде бар болчу дегендей оюн айтып атат. Сиз ошол убакта бар белеңиз партияда? Же кеттиңиз беле ал убакта? Жок, ал убакта бар болчу. Ошол кишинин биринчи 20-нын ичинде болгонун тастыйт аласызбы? Фамилиясы окулган, туура. 20-нын ичинде 15 адамдын тизмеси окулган. Бар болчу. Түшүнүктүү. Эми мына кече БШКга Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси барганда кимдер экени белгилүү болуп калды. Тизмеде элдин арасында тескери репутацияга ээ болгон Мурат Малабаев дегендин баласы жүрөт, Медер Малабаев. Бул илгери баары билген Кошелек деген. Андан сырткары Дамшенко деген, Олег Домшенко деген бери жаран жүрөт. Анын да артынан ар кандай терс сөздөр айтылып атат. Ушундай кишилерди кирип калышы кандай болду? Адахан Кимсанбаевич негизи тазалыкты, мындай репутациясы түз адамдар менен мамиле кылганды жактап келген киши болчу да. Эми алардын келип калышынын себеби бул жерде сырттан келген адамдар, ошол эле Куштан Тасановдун алып келди бул Домшенкону. Ошол биз өзү башында сүйлөшүлгөн, жалгыздан эле келесиң деп. Ошол адамдар алып келишти аны. Алар кандай кылып сүйлөшүүдө, ич-чара нерсесин билбейм мен, чын так кандай экенин. Эми ошол кишинин аркасынан келген адамдар булар. Анан эми репутациясы боюнча мен азыр каалаган адам интернетке кирсе, баарын билип алат кандай адам экенин. Сиз мына 10 жыл бою Бүтүн Кыргызстан партиясында жүрүп, анан акыркы 5 жылда, мына 2020-жылдагы парламенттик шайлоого катуу даярдык көрдүңүздөр. Биз билгенден сиздерде финансылык жактан дагы бир аз кыйынчылыктар болгон. Ага карабастан лидериңизди таштабай жүрдүңүз. Азыр мына шайлоо процесси башталып, шайлоого катуу даярдык болуп атканда, ушундай сизди таштап кеткенге эмне мажбурлады? Же сиздин лидериңиз өзгөрдүбү, же сиз өзгөрдүңүзбү? Кандай жагдай болду? Эми бул жерде эң негизгиси мен азыркы убакта чыгып кеткениmin себеби ошол тизме боюнча кичине пикир келишпестик кетти. Жанагы башта айткан адамдардын тизмеге киргизбей эле коелу, биз өзүбүздүн партияга ушунча кызмат кылган балдарды алдыга тургузайлы. Андан кийин булар бизден кийин турат деп ошонун айынан кичине пикир келишпестик болду. Экөөбүз ошонун айынан кичине айтыша кеттик. Мен ал кишини сыйлайм, баласындай эле болуп чогуу жүрүп. Бирок ошол биз тазалык деп дайыма келгенбиз, тартип деп келгенбиз, таза элдик партия деп келгенбиз. Тилекке каршы акыркы убакта биз элдик партия болбой калдык да. Каяктагы эле баягы эле илгерки аркасы жаман, таза эмес адамдар кошулганы ошол дагы мен чыгып кетишиме себеп болду да. Демек биз Адахан Кимсанбаевичтин принциптери өзгөрдү. Адахан Кимсанбаевич өзүнүн принциптерин азыркы кызыкчылыктарга алмаштырды деген сөз айтсак туура болобу? Эми менин оюмча ошондой эле болуп калды, же өзү мындайча айтканда азыр партияны өзү башкара албай калды да. Менин
боюнча сырттан келген адамдардын таасири көбүрөөк болуп калды. Эксперттердин, политологдордун айтуусу боюнча Адахан Кимсанбаевич эгерде шайлоо менен парламентке келген болсо, өз партиясына өзү ээ боло албай, партиянын ичинде бөлүнүп жарылуу болушу мүмкүн деген прогноздор бар. Бул прогнозго канчалык туура болуп ойлойсуз? Мен толук кошулам ага. Башка келген адамдар баары биздин партия күйбөйт ал адамдар. Эртең парламентке барганда ал адамдар кандай өзгөрөрүн баарыбызга эле белгилүү болсо керек. Парламентте эмес, мындай жөн жүрүп өзгөргөн адамдарды көрүп атабыз. Кичине эле бир колуна бирдеме түшүп калса же жылуу жеге отуруп калса, ошондуктан мен толук кошулам ушул сөзгө. Өзгөрүү сөзсүз болот. Акыркы суроолордун бири Турсунбай Бакир уулу айтып атат, мен партияга алдыңкы тизмелерге кириш үчүн чоң суммадагы акча суралды менден деп айтылып атат. Даже суммасына атап атат $200,000 деп. Ушул сөздүн канчалык чындыгы бар? Ал боюнча мен айттым, ал чогулуш менен катышпаган. Мен ал убакта жок болчу. Мен деле ошол маалымат сайттардан көрдүм аны. Бирок менин оюмча ажыке калып кетпесе керек. Ал жерден так эле айтып берип атпай коеюн, ким сураганын, ким айтканын акча боюнча. Ошондой ажыке калып кетпесе керек. Ал калып кетсе ар бир адамдын өзүнүн ниетинде же кандай дейбиз, Өз абийиринде. өз айрымында болот калайм. Динмухамед мырза, сизге чоң рахмат. Кудай буюрса, сиздин 10 жылдан бери топтогон тажрыйбаңызды колдонуп кыргыз элине кызмат кыласыз деген дагы үмүттөбүз. Жакшы жерлерде сизди көрүүгө ниет кылабыз. Кудай кааласа.